Дүйнөгө белгилүү боксчу Майк Тайсон мусулманбы деген суроо көпчүлүктү кызыктырат. Жана учурда бул суроо адамдар арасында ар түрдүү талаш тартышты жаратып келет. Чынында эле Майк Тайсон ислам динин кабыл алганбы? Же жөн гана ойдон чыгарылган сөзбү? Бул суроолордун жообун алуу үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Майк Тайсон 1966-жылы Нью-Йорк шаарында кедей үй-бүлөдө туулган. Жаш кезинде жаман адамдардын тобуна кошулуп, криминалдык иштердин айынан түрмөгө түшкөн. 1992-жылы Тайсон камакта отуруп, жашоосу боюнча кайрадан ойлонуп, чындыгында ислам динин кабыл алат. Ал өзүнүн атын Малик Абдул Азиз деген ысымга алмаштырат. Ошондон кийин боксер туура жолду бекем карманууга аракет жасайт. Ал гана эмес, расмий визити менен Казакстанга да келген жана жергиликтүү мусулмандар менен жолугуп, Алмата мечитинде намаз окуп кеткен. Ал эми 2005-жылы Тайсон Грознойдо болгон. Ал жерде да аны мусулман бир тууган катары жылуу тосуп алышкан. Бирок өтмүшү Тайсонду таштап кете алган эмес. Ал өзүнүн жаман мүнөзүн башкара албастан жана ага кошумча наркотик колдонгонду да уланта берген. Мунун айынан 2008-жылы Тайсон дагы түрмөгө камалган. Андан мурдараак, тагыраак айтканда 2003-жылы бетине татуировка тарттырган эле. Ушул нерселерден кийин да Майк Тайсон мусулман боюнча кала береби? Анткени татуировка жана наркотикалык заттар ислам дининде арам болуп эсептелет. 2009-жылы Майк Тайсондун 4 жаштагы кызы каза болгон. Ошондон кийин бокс чемпиону абдан азап тартып, жашоосун кайрадан башынан баштоону туура көрөт. 2010-жылы Малик Абдул Азиз Мекке шаарына ажылык амалын аткарганы барат жана пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын мечитин зыярат кылат. Ал жерде Тайсон ислам аалымдары менен баарлашып, алар менен чогуу дуа кылат. Бирок Нью-Йоркко кайткан белгилүү боксчу чоң шаардын агымына кайрадан кирип кетет. Ал алкоголго жана наркотикка болгон кумары менен күрөштү уланта берген жана 2013-жылы ушул нерселердин арты менен өлүмгө өтө жакын барганын ачык айтып берген. Мен жашоомду өзгөрткүм келет. Мен 6 күндөн бери алкоголдук ичимдиктерди жана наркотикти колдоно элекмин. Бул мен үчүн керемет көрсөткүч. Мен баарына мас эмесмин деп жалган айтчумун, бирок андай эмес эле. Бул менин 6-күнүм. Мындан кийин наркотик колдонбоону максат кылуудамын. Майк Тайсон. Көрүп турганыбыздай эле, Майк Тайсон туура жолго түшүүгө аракет кылып жатат. Бирок ошол эле жылы берген интервьюларынын биринде Тайсон мусулмандарды таң калтырган. Түрмөдө болгон мезгилиңде ислам сага кандай жардам берди деген суроого мен эржеткенге чейин динди түшүнгөн эмесмин. Мен динге берилип жүргөн кезим кандайдыр бир учур гана болгон. Бирок азыр артыма карасам мен болбогон нерселерди көтөрүп жүргөн экенмин. Канчалык көп чиркөөлөрдү жана мечиттерди караган сайын, ал жерлерден ошончо көп шайтандарды көрөм. Кудай бул жөн гана аныктама. Кудай жүрөктө болушу керек. Имамдар, чиркөө кызматкерлери же дагы башка лидерлер аркылуу эмес, деп жооп берген. Боксчу өзү исламдан чыкканын айтпаса да, ушул интервьюдан кийин көптөгөн мусулмандар Майк Тайсонду ислам дининен чыгып кетти деп эсептеп калышкан. Кийинчерээк 2017-жылы араб телеканалдарынын бирине берген маегинде Темир Майк өзүнүн мусулман экендигин четке каккан эмес жана рахат алуу менен өзүнүн ажылыгын эстеген. Бул мен мурда башымдан өткөрбөгөн жан дүйнөмдүн калыбына келүүсү десем болот. Каабаны тегеренип айлануу мени жашоомду кайрадан карап чыгууга мажбур кылды. Баары эң жакшы жана позитивдүү болгон деп айткан. Легендарлуу Майк Тайсон мусулманбы же мусулман эмеспи? Балким бул суроону анын өзүнөн сураса жакшы болмоктур жана бул боюнча 2017-жылы Алмата шаарында өткөн Синергия форумунун бир катышуучусу «Ислам сиздин жашооңузга кандай жардамын тийгизди? Эмнеге сиз ислам динин кабыл алдыңыз?» деген суроо узаткан. Ислам менин жашоомо көп жардамын тийгизди. Себеби мен азыр ким болсом, баары исламдын арты менен. Мен өз жүрөгүмдөн мусулманмын жана мусулман боюнча өлөм. Бул мага жардам берет. Бул нерселер менин ыйманымда бар. Албетте, мен ката кетирем, бирок ыйман мени туура багытта алып барат. Буга карабастан Майк Тайсон наркотикалык чөптөргө болгон кумарына каршы күрөшө албай келет. Андан сырткары,
Жакында эле Калифорнияда марихуана өсүмдүгүн өндүрүштүк деңгээлде өстүрүү боюнча иштер менен алектенип баштаган. Супер оор салмактагы мурунку чемпион Кара Куура империясын курууну пландап жатат. Ага кошумча Тайсон бул өсүмдүктөрдүн дарылык касиеттери бар экендигин жана мындан тамеки гана эмес, дары катары колдонулуучу майларды жана ар кандай суусундуктарды иштеп чыгарарын кошумчалаган. Негизи эле Тайсон марихуана өсүмдүгүн келечектеги сыйкыр күчү бар дары деп эсептейт. Майк Тайсондун турмуш жолу жеңил болгон эмес. Анын согуштук мүнөзү өзүнө дайыма жагымсыз жагдайларды жаратып турчу. Бирок баары бир оор убакыттарда, жаратканга кайрылган учурда тынчтанган абалда жана руханий тең салмактуулукта болуп келет. Биз да Алладан аны туура жолго салуусун сурайбыз.